Мен мындайларга кызыкпайм, мен мындайларга ишенбейм деген адамдар болот. Ошого кантип жооп берсек болот? Жашыруун суроо бул жерде мен эмнеге кызыгышым керек бул нерсеге? Менин бул боюнча маалыматым жок деген дагы сизге подсказка. И кызыкканы себеп жок менде. Ошону тапчы деген жашыруун суроо экен да бул жерде. Эми жооп. Сиз бул жерде акча жок, ийгиликке жетүүгө мүмкүн эмес деп ишенбейсизби? Же продукциясына ишенбейсизби деп сурайт экенбиз, Анан жооп берет. Эмнеге ишенбейсиз деп сурайт экенбиз, Анан эгер ал туура келбесе ал суроо, анда же тынчыраак эле кадимки иштерде иштегенди туура көрөсүз деп сурайт экенбиз, жылмайганча. Анан бул жерде сүйлөш керек деп жана башка көптөгөн жалган каршы суроо болсо, эгерде бул ишенбейм деген, анда чыныгы каршы суроолор чыга баштайт. Ошого жооп берип туруп, анан кийин кызыкпаган суроосуна жооп берет экенбиз. Мындай компаниялар алдайт, жана башкаларды айтыш мүмкүн. Бул жерде жогорудагылар акча табат жана башка. Эми ушулардын жоопторун кийинки видеолордун бөлүктөрүндө көрүп кетесиз, ошого жооптарды айта берет экенсиз чекеден. Эми чындап эле ал каршы суроолор эмес, мына кызыкпайм, буга ишенбейм деген каршы суроо болсо, анда ошого жооп бере баштайт экенбиз. Мен сизди туура түшүнөм. Мендан мурун ишенчү эмес элем. Оюңузду айтып коесузбу? Эмне үчүн сизде мындайлар боюнча күмөн саноолор, ишенбестик бар деп сурайт экенбиз, Ким кайсыдыр бир учурда сизди ошол адамды алдап койгон болушу мүмкүн. Ошону айтып берсе, ошого жараша жооп берет экенсиз. Ар кандай адамдар иштейт, компаниянын профессионалы эмес, адамдар атын булгап коет көбүнчө. Бизди алдабай иштешке үйрөтөт, биздин наставниктер өтө мындай алдын ала 5 жыл нары караган адамдар да, ошон үчүн бизди туура үйрөтөт. Алдабай иштесеңер, силер ушул жасаган ишиңердин үзүрүн 5 жыл 10 жыл көрөсүңөр деп үйрөтөт да. Ал эми кимдир бир ошону түшүнбөй алдап койгон болушу мүмкүн сизди. Эми андай адамдар базарда деле бар, билесиз. Андай адамдар мамлекеттик кызматта деле бар. Андай адамдар ошол кызматтын атын булгайт. Бизде деле ушинтип булгап койгондар болот. Мен сизди туура түшүнөм. Биз ошол эле учурда бирок андайларга кирбейбиз. Бизде мисалы үчүн наставниктер онлайн сабактар берип турат. Жазылган адам кантип ийгиликке жетсе болот, ошону бүт үйрөтөт. Анан өзүңүз эле туура түшүнөсүз да, мисалы үчүн биз алдасак биз эч убакта утпайбыз. Бизге тескерисинче сиз менен көп жыл иштешкенибизде биз кайра өмүр бою жаңы адам издеп отура бербейбиз. Жаңы кардар издеп отурбайбыз. Бул көп биздин компанияга көптөгөн адамдар кардарлар болот. Сиз кардар болот. Сиз да кошумча акча табасыз, бизге дагы оптом магазин дүкөнгө окшоп кошумча акча түшүп турат. Анан биз постоянно эле жаңы адам издей бериш да кыйын, өзүңүз билесиз деп жооп берет экенбиз, Жооп, туура түшүнөм. Айлана чөйрөңүзгө жараша ой пикир пайда болот өзү. Сиздин тааныштарыңыздын арасында колдонгондор да, ишенгендер да жок болгон үчүн сизде бул боюнча маалымат жок экен. Ошон үчүн ишенбестик болот экен деп жооп берет экенбиз. Анан кийин мен сизге бир аз маалымат берип кетсем, мына сиздин айлана чөйрөңүздө эми мен бармын. Ушул бизнес боюнча кичине ийгиликтерден бөлүшүп турам деп жылмайып жооп берет экенбиз. Менин тааныштарым бүт фабрик колдонот. Мисалы, өзүнүн салону бар, өзү атактуу визажисттер кирет, татуаж боюнча мастер, анча-мынча ТВга да чыгып турат, өзүнүн кеңештерин айтып, анан YouTube'да дагы роликтер бар, көрсөңүз болот, макияж боюнча. Ал өзү фабрик менен иштешет. Анан көбүнчө мына визажист катары профессионалдуу линияны колдонсо, кадимки жашоодо фабрикти колдонгула деп айтат да. Өзү фабрик менен иштешип, ийгиликке жеткен көп адамды көрдүм, өзүчү видеолордон. Өздөрүнүн жашоосун толук өзгөртүп алган. Сизге бир видеосун таштап коем, болгону 10 минут бир көрүп чыксаңыз болот экен. Мына ушундай менде айлана чөйрөмдө ушул бизнесте иштеп, өзүнүн жашоосун өзгөртүп алгандар аябай көп. Сиздин эми айлана чөйрөңүздө жок болгон үчүн сиз ишенбей атасыз да. Мен сизге бөлүшүп коеюн, анан кийин ишенесизби, ишенбейсизби, аны ошодон кийин көрөсүз деп жооп берет экенбиз. Анан бул жерде сизге подсказка, каалоону ойготуу керек. Мен буга чейин жана бир видеону айтып кеттим, адамдын кызыгуусун, каалоолорун кантип ойготсок болот деген видео бар. Ошону көрүп чыгыңыз сөзсүз түрдө. Ошодон бир эки мисал келтирип кетсек, кантип ойготсо болот, Бир суроо берсем болобу дейт экенбиз. Сизди өзүңүздүн жашооңуз, алган айлыгыңыз толук канааттандырабы деп сурайт экенбиз. Эми көпчүлүк адамдарды, эч бир адамды өз жашоосу канааттандырбайт өзүчө. Себеби бар бир нерсе жетпей атат. Мисалы үчүн 100 миң таап аткан адам эми 200 миң тапсам дейт. 200 миң таап аткан адам эми 400 миң тапсам дагы бир квартира алып алат элем деп кызыгат, 500 миң таап аткан болсо, мына эми 4-чү квартираны алып алсам деп кызыгат, арендага берип коем деп. Ушинтип бизде эч качан чек жок. Анан айлык сыр болбосо канча деп сурайт экенбиз. 10 миңдин тегереги же 20 миңдин дейт экенбиз. Көпчүлүк адам айткысы келбейт. Айткысы келбеген үчүн алар ушул сурооду берсек айтып калат. Оңой элечи, 10 миңдин тегереги же 20 миң тегереги десек, ошо 10 миңге жетпеген болот деп коет. Эгерде сизде бир өзгөрүш болуп, сизге кошумча 20 миң, мисалы үчүн ошол айткан акчадан 2 эсе 1,5 эсе чоң айтышыңыз керек экен. Мисалы үчүн 10 миң десе 20 миң. Же 30 миң түшүп турса, анда сиздин жашооңузда эмнелер өзгөрөт эле деп сурайт экенбиз. Кайсы эмнелер өзгөрөт эле? Кандай жашап калат элеңиз? Кандай жерлерде тамактанып калат элеңиз? Кандай жүрүп калат элеңиз? Ал акчага топтоп эмне алмак элеңиз деп сурайт экенбиз. Ошондо ал адам өзүнүн каалоолорун эстейт экен. Анан сиз ал акчага эмне алмак элеңиз дегенде мындай бүт эстеп чыгат экен, Аны эстеп чыккандан кийин сизге ошол бизнеске кызыктыруу оңой болот. Мен билген бул бизнеске ийгиликке жеткен адамдар кыялданып коюп эле, жетсем жакшы болот эле деп жүрө бербеген экен аларчы. Алар киришип иштеп отуруп өз жашоолорун толук өзгөртүп алган экен деп бир эки мисал келтирип берет экенсиз. Мына бул жерде бизде ийгилик окуялары деген видео ролигибиз бар. Мен кантип директор болуп калдым?
мен да чындап жашагым келет, же бизнестин ээси болгум келет, көтөрүлгүм келет деген суроолорго жооп алат экенсиз. Жана ушул бизнесте иштеп отуруп 5 жыл болобу, 3 жыл болобу, 2 жыл иштеп отуруп өз жашоолорун өзгөртүп алган адамдардын окуяларын көрүп кетет экенсиз. Бул жерде жаштар да бар, чоң аялдар да бар, орто жаштагы адамдар да бар. Ошол адамдын абалына карата, жашына карата ушул окуяларды айтып бере берет экенсиз. Бирок бул окуяларды көргөндөн кийин сиз сөз түрдө мындай кайталап, өзеки кайталап койбосоңуз башыңыз айланып кетет. Ал жерде бир 10 чакты адамдын окуясы бар да. Андыктан сиз бул окуяларды айта билиңиз жана колдоно билиңиз. Ушуга ошого ишенбейм, же кызыктырыш керек болгондо сиз ушул окуяларды айтып берсеңиз болот экен. Бул жерде сүйлөш керек да, мен силерде сүйлөй албайм дегендер болот, Эми буга кантип жооп беребиз? Бир суроо. Эгер сүйлөш керек болбосо, анда бул ишти сиз чындап жасай белеңиз, же башка да себептер барбы сизди ойлондурган дейт экенбиз. Десе, бул бизнесте акча жок дешим мүмкүн, жана башка каршы суроолорду айтышым мүмкүн. Ошо каршы суроосуна жооп берип туруп, анан кийин сүйлөш керек дегенге жооп бере берет экенсиз. Биз сүйлөш керек дегенде сиз сахнага чыгып сүйлөш керек деп айтасызбы, же бизге окшоп акча табыш үчүн сүйлөш керек, ошону айта албайм деп атасызбы? Деп сурайт экенбиз. Бир суроо, сиз өзүңүз кайсы темада сүйлөшкөнү жакшы көрөсүз дейт экенбиз. Дагы бул бир башка варианттардын бири да, эми ошого жооп бергенден кийин. Мисалы үчүн айталы, мен эми сериалдар жөнүндө сүйлөгүм келет, же ушулар жөнүндө сүйлөгүм келет десе, анда жооп берет экенбиз, суроо берет экенбиз. Ошол темада сиз сүйлөгөнүңүз үчүн кошумча акча түшүп турабы сизге дейт экенбиз. Десе, жок, түшпөйт, эми ким төлөгөм келе мага дейт. Бул темада сүйлөшүп отуруп, сиз бизнес куруп алсаңыз болот. Мисалы, Абдикаримов Махабат эже ушул бизнес жөнүндө айтып отуруп, көпчүлүк адамга белек алса болот, подарка алса болот, акча тапса болот деп көп адамга айтып отуруп, особняк куруп алды. Мына сиз дагы ошол сериалдын сүйлөшкөн ордуна, сериалды же мисалы үчүн ушак сүйлөшкөн ордуна, же Атамбаев сүйлөгөн ордуна сиз ушул сулуулук темасында, кошумча акча тапса болот темасында, бизнес куруп алса болот темасында мына ийгилик окуяларын мен сизге таштап коем. Кимдер кантип ийгиликке жетип турушун айтып берип отуруп, сиз особняк куруп алсаңыз болот. Билесизби ошону деп айтат экенбиз. Бир суроо. Сиз убактылуу иштебей калсаңыз дагы сизге акча түшүп турчу булагыңыз барбы дейт экенбиз. Мына иштебей калдыңыз, бирок сизге акча түшүп атат. Ошондой акча түшчү булагыңыз барбы, жокпу деп сурайт экенбиз. Көпчүлүк адам жок дейт. Анан туура түшүнөм, туура айтып атасыз. Бул сизде эле гана эмес, көпчүлүк адамда жок. Себеби көпчүлүк адамдар айры иштеп жүрө берет. Мен сизге ушундай булак жасап коюу мүмкүнчүлүгүн сунуш кылып атам дейт экенбиз. Ушул максатта башка темаларды сүйлөбөстөн элдин көпчүлүгү иттак эле колдонуп жаткан продукцияны колдонуп, белек алса болот, ушул жөнүндө сүйлөшсө. Кандай деп ойлойсуз? Бул жөнүндө сүйлөш оңойбу же кыйынбы? Мына сен белек алсаң болот. Ушундай подаркаларды мен алдым, ушундай продукцияларды алдым, сонун экен деп өзүңүз колдонуп көргөн эле нерседи айтыш сизге кыйынбы же оңой эле болобу? Ошол жөнүндө сүйлөшкөндөн кийин эми дагы ошол эле учурда азыр интернет аркылуу көп сүйлөбөй эле бизнес кылса болор жөнүндө уктуңуз беле деп сурайт экенбиз. Биздин команда азыр интернетте активдүү иштеп атат. Мына Кыргызстанда эң биринчилерден болуп интернет аркылуу иштеп атат. Ошого бүт шарттарды түзүп койду. Көп сүйлөбөстөн болгону туура суроолорду берип, текст түрүндө да. Мага да даяр тексттер бар. Берип интернетте керектүү видеолорду жөнөтүп коюп, кызыккандар менен гана сүйлөшүп отуруп, бизнес курса боло турган болду. Сизге ушул жол менен иштөө жеңил болмок беле деп сурайт экенбиз. Мага ошол жакшы болмок эле десе. Ошол эле учурда сиз так биз сүйлөгөн темада көбүнчө сүйлөшүп жатасыз тааныштарыңыз менен. Мисалы сизге бир дүкөндүн продукциясы же сулуулук салонунун же айталы бир ресторандын кызматы жакты дейли. Сиз ошол жөнүндө көптөгөн адамдарга мактап айтып бересиз туурабы? Ошол адамдарга мактап, ошол адамдарды ошол дүкөнгө же сулуулук салонго же ресторанга жөнөтүп турасыз туурабы? Бул нерсени сиз так эле жасап атасыз деп айтып берет экенбиз. Анан сизге ал жасаган ишиңизге эч ким акча төлөбөйт туурабы дейт экенбиз. Десе, ооба дейт. Белек да беришпейт көбүнчө туурабы десек, ооба дейт. Белек болсо сиздин ошол жасаганыңызга кошумча акча берет жана белек берет. Бул ишти уюштуруп отуруп, бизнес куруп алса да болот. Көп убакыт иштеп отуруп, өтө көп иштебей калсаңыз да, акча түшүп турчу булак жасап алсаңыз болот. Мен сизге ошондой сунуш бере атам. Муну үчүн үйрөнүп алса, мен ойлойм, стоит деп туруп дагы айтат экенбиз. Бирок мен силерди сүйлөй албайм да десе, кийинки суроо же кийинки жообубуз, адамдар кандайдыр бир ишке кантип үйрөнүшөт көбүнчө, кандай каалаган бир ишин үйрөнөм десе, ошону кантип үйрөнөт деп сурайт экенбиз. Ойлонуп туруп калыш мүмкүн же жооп бериш мүмкүн. Анан биз айтат экенбиз, бир ишти жаман да болсо жасай берет экен да. Жакшы жасай албаса жасай берет экен. Кайра жасап отуруп, көп жолу жасап отуруп үйрөнүп алат экенбиз көбүнчө. Мисалы үчүн пианино ойношту ошентип үйрөнөт, китеп окушту ошентип үйрөнөт, тигишти ошентип үйрөнөт. Туурабы десек, ооба дейт. Бизде да адамдар акча табыш жөнүндө сүйлөөгө же продукция жөнүндө сүйлөшкө алар кантип үйрөнөт? Көп жолу жаман да болсо айта берет экен, жакшы айта албаса да айта берет экен. Мен да ошентип үйрөнгөм да. Башында жакшы айта албайт элем, такалып калат элем. Эсимде 2-3 кишинин астында сүйлөп айтып беришим керек болгондо, мен эсимде биринчи жолу презентациямда болгондо тердеп, сөзүмдү жоготуп, кагазымды кайра карап, жүдөп айтып бергем да. Анан кийин акырында ушунчалык кыйналып кеткен эсимде. Бирок ошондо наставнигим айткан, Азамат, мына жакшы сүйлөдүң, биринчи үчүн эң жакшы. Дагы бир 2-3 жолу ушундай презентация өткөндө сен жөн эле ойноп айтып каласың деп айткан. Сиздер да ошондой болосуздар да.
Дал ушундай болосуздар, биринчи жолу айтып бергенсиңер так каласыз, унутуп каласыз, кыйналасыз. Анан көп жолу бир 5-6 жолу айтканыңызда ойноп айтып каласыз. Ушинтип үйрөнөт адамдар, өзүчө сүйлөштү, ушинтип үйрөнөт ар бир ишти. Бул ишти деле сиз эгер чындап кызыгып акча табам десеңиз, чындап мындай акча түшчү булак жасап коем, же мен көтөрүлүп эртең особняк салгым келет, үй салгым келет, үй квартира алгым келет десеңиз, анда сиз да ушинтип сүйлөп көп жаман да болсо айтып отуруп эртең үйрөнүп калат экенсиз сүйлөгөнчү. Анан кийин жарым жыл иштегенден кийин тааныштарыңыз айтып калат, сен чото мурункудан көп жакшы сүйлөп калыпсың дешет. Бул эми иштегенге жараша болот да, адамдар да мындай иштегенине жараша өзгөрөт өзүчө. Сиз да ошентип эле үйрөнүп аласыз, эгерде сиз мындай сүйлөй албайм бирок иштегим келет десеңиз, бул не вопрос экен да, тез эле үйрөнүп алат экенсиз.